Криминалдардын таасири шайлоолорго бул ошол Акаевдин маалында эле башталган. Ошол маалда жана Рысбек Акматбаев дегендер, андан кийин Баяман дегендер, андан кийинки криминалдардын баардыгы, криминалдык авторитеттердин баардыгы шайлоолорго түздөн түз таасир этип келген. Азыр дагы таасир этип атат. Бул Кыргызстанда шайлоонун тартиби, шайлоонун эрежеси, шайлоонун этикасы 19-кылымдагы баягы илгерки болуштарды шайлоодон эч айырмаланган жок. Ошо болуш шайлоодо дагы жанагы бул менин уруумдагы киши, бул тиги алдагы менин уруумдагы киши деп адамдарды башка жерде жашагандарды алып келип туруп боз үйлөр менен кошо көчүрүп кеткен учурлар болгон. Азыр дагы форма 2 менен ошол бул мага караштуу, тигиге караштуу деп бири-бирин бөлүп, аралаштырып элди сапырып атышат. Бул эми бийликтин өзүнүн кылганы. Бирок криминал деп атабыз, криминалды айыптагандан пайда жок бул жерде. Криминал эч качан бийликтен бийик тура алган эмес. Бийлик эркелетпесе, бийлик коргобосо, бийлик колдобосо, криминал эч качан баш көтөрүп, башынан өйдө секире албайт. Бизде азыр криминал антип атат, криминал күчөп кетти, ой криминал баш бербей атат деген сөз ал болбогон сөз. Криминалды биринчи кезекте бийлик өзү колдонот, өзүн көрүп анан кийин башкалар колдонот. Алар коргонуу үчүн коргонот. Ошон үчүн криминал менен күрөштү бийлик өзүнөн башташ керек. Криминалдан тазаланууну, криминалдан арылууну бийлик өзүнөн башташ керек. Өзүнөн баштабаса ушундай боло берет. Анан азыр элдин көзүнө ой криминал тигинтип атат, мынтип атат деген ал болбогон сөз. Муну милицияда тепсе темирди үзө турган баягы бука моюн буурасам деген балдар ошол жерде отурушат азыр. Бекер отурушат. Криминал менен күрөшкө 1 апта көптүк кылат бул балдар үчүн. 1 аптага жеткирбейт. 3 күндүн ичинде кармачысын кармап, камачысын камап, атчысын атып ит аткандай. Киргизчү жерине киргизип койсо болот. Анан азыр жөн эле криминал антип кетти, мынтип кетти деп. Криминал бир эле ошто эмес. Криминал азыр бүт Кыргызстан боюнча, ошол эле айрыкча мына Ысык көлдө абдан күч алган. Ысык көлдө тим эле идеология болуп калган. Оштогу криминал бул милиция менен, укук коргоо органдары менен макулдашылган, келишилген криминал. Булар кайсы бир деңгээлде кол бала криминалдар булар. Ошон үчүн шайлоодо эле эмес, деги эле эл турмушунда криминалдардын азыр бар экени үчүн алардын бардыгы бийликтин өзүнүн түздөн түз колдоосу менен болуп атат. Эгерде бийлик колдобосо, криминал алар эч ким эмес мындай. Ошол. Демек, азыр бажы кызматынын сабалышы шайлоого байланыштуу. Бул жөн эле агитаторлордун аша чапкандыгы эмес, булардын үстүнөн ошол партиялардын чоңдордун эле бул бийлик өзү криминалдашып кеткени дегенди билдирет. Бийликке 5 саат кечеги көчөдө топ ойноп жүргөндөр бүгүн бийликке келип алып, анан ошол мурдагы ошол көчөдө жүргөн манерасын ушул бийликтин короосунда дагы аткарып атышат. Азыр бийлик бүт криминалдашып кеткен. Ошол эле бажы кызматы, ошол эле милиция, ошол эле керек болсо прокуратура кызматтары, улуттук коопсуздук кызматы бүт криминалдашып кеткен десек болот. Азыр биз Кыргызстан криминалдашкан, коррупциялашкан өлкөнүн ичинде жашап атабыз. Биз коррупция деген, криминал деген мындай бир подушканын үстүндө турабыз. Эгерде кандай десем, бул Кыргызстан ушунчалык коррупциялашкан, коррупция бул криминалды өстүрө турган бир жагымдуу, криминалга жагымдуу чөйрө болот. Эгерде коррупция болбосо, криминал баш көтөрө албайт. Биз коррупциялашкан өлкөдө жашап атабыз. Ошонун жемишин азыр алып атабыз. Бизди криминалдар башкарып атат десек дагы болот. Айыл өкмөт болуп атышат криминалдар. Криминалдык кличкага ээ, ар түрдүү макамга ээ, ар түрдүү жанагы аттарга ээ жигиттер азыр айыл өкмөттөрдү башкарып атат. Арты алды чоң эле кызматтарда иштеп атышат, депутат болуп атышат. Мына ошонун кесепети ушул. Муну менен күрөшүштүн, муну тыйып коюунун жолу албетте бар. Ал үчүн эрк керек. Ал үчүн президент телевизордо гана сүйлөбөй, кадимки кагазда иштеш керек, кадимки буйрукту бериш керек эле. Ал буйрукту биз көрбөй атабыз. Буйрук берилсе дагы ал телевизордон берилип атат. Ал иш жүзүндө эч кимге таасир эткен жок, эч жерде аткарылган жок.